Ассаламу алейкум, урматтуу жамаат. Өтө суукка оруктум. Мен дагы сиздер дагы уктуңуздар окшойт. Бекжан мырзанын каза болгону мен үчүн оюма дагы келбеген нерсе болду да. Жеке мен өзүм аябай сыйлайт болчумун да. Бул видео обращенияны неге кылып атам? Анткени мен бул инсанды өтө баалайт элем, өтө сыйлайт элем. Анткени анда кичпейлик ушунчалык күчтүү болчу да. Ушунчалык кичпейл, култунөздүү, ушунчалык мыкты инсан. Ушунчалык мен ниет кылган элем да, ушул инсан менен жолугуп, ушунчалык бир жолугуп, сүйлөшүп, жакын инсандардан болобуз дегенчи. Бирок бул нерсе тилекке каршы ишке ашпай калды да. Аллах таалам өз ырайымын алган болсун. Көп дуа кылайлык туугандар, Кур'ан хатым кылайлык. Иншаллах бейиште жолугабыз бул инсан мененчи. Аллах таалам ката кетирген күнөлөр болгон болсо, аны жаап жашырып кечирген болсун. Жакшы ибадаттарыны, кылган жакшы иштерини Аллах таалам эселеп кабыл кылган болсун. Инна лиллахи ва инна илейхи ражиун. Кысайкал Кабылова. Биз үчүн оор жоготуу болду. Алтын досум. Экөөбүз заказ балыкчыда бир ресторанда болчу. Мен балыкчыдан Бишкекке жолго чыккам. Бекжан балыкчыга келе жаткан. Бекжандын гонорары бизде болчу. Чалып, доске берелиби жолдон же Бишкекте эле аласыңбы десек, азыр эле алып алайынчы деди. Анда боомдо күтө турам деди. Хорошо деп телефонду койгондон кийин 10 минутадан кийин телефон чалды. Талгар деген досу машина тоголонуп кетти. Авария болдук деди. Тамашалап жатса керек деп вообще ишенген эмес элек. Барса машина толтура. Бекжанды табышыптыр. Тирүү дегилечи деп ыйлап кирдим. Бекжанды көтөрүп чыккыча 30 мүнөттөй убакыт өттү. Теж жардам келди. Келип эле текшердим. Анан сагый кал, кайрат кыл деди. Не сабалды эле туруп калдым. Досум ай, шашмам, шашып жүрчү элең дайыма. Шашып кете бердиң. Бекжан экөөбүз эч жөн сүйлөшчү эмес элек. Өтө тамашакөй, шайыр адам элең. Аллахым бейиштен орун берсин. Сени эч качан унутпайбыз.